Кыргызстанда туруп эле ошол Америкадагы айлык маянаны таап аткан Бул жерде кечки түнкү смена, негизи 3 смена иштейт. Бишкектен туруп Американын айлыгын таап атышат, Ушул диспетчерлер ушундай жакшы айлык маяна табышат дейт да. Бул маалыматты ишенсе болобу? Ооба, $5000 бир айына тапса болот деп мен ойлойм. Жакшы күндөрү биз айына бир $20000, $25000 чейин табабыз да, бул абдан сонун көрсөткүч да. Биздин жаш жигиттердин ушул Америкадагы ири чоң бир компанияны негиздеп, анын ушундай иш жүргүзүп аткан ишмердүүлүктөрү тууралуу кенен бир маалымат алганга аракет кылып көрөлү. Бизде өзүңүз көрдүңүз, команда эң мыкты командалар чогулган. Мен дагы салыштырып калам, Америка менен Кыргызстандын мектептери, больницасын салыштырганда ар дайым айтам, Улукбек инибиз кандай сонун видеолор чыгарып атат депчи. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле Автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00 чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаарындагы Сэм Экспресс трак компаниясынын кеңсесинин астында турабыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы өзүнүн пайдасын берет деп ойлоп атам сиздерге. Андыктан биздин каналга жакын келип, бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда сиздерге жакшы маалыматтарды ачып бергенге, сиздерге пайдалуу көрсөтүүнү жасаганга аракет кылалы. Мен азыр Сэм Экспресс трак компаниясынын кеңсесине келгендигимдин өзөгү, урматтуу көрөрмандар, Кыргызстанда туруп эле ошол Америкадагы айлык маянаны таап аткан биздин жаштарды ошол бүгүнкү чыгарылыштан мисалында көрсөтүп берейин деп турам. Негизи эле урматтуу көрөрмандар, биз чет өлкөгө чыгуу бул адам үчүн абдан чоң пайдасын берет. Анткени мына технологиянын, санариптин доорунда кимдер гана муну кыялданбайт. Басымдуу бөлүк жаштарыбыз дал ушундай кыялдарда жүрөт. Бирок мен баса белгилеп айтайын дегеним, бүгүнкү жаштар чет өлкөгө чыгыш керек. Анткени чет өлкөдө адамдын ой өрүшү өркүндөйт, дүйнө таанымы, эл кадырын, мамлекеттин кадырын түшүнөт. Мындайча айтканда, эбегейсиз чоң пайдасы бар. Бирок чет өлкөгө чыгуу шарты жоктор, ушул Америкага бара албай жүргөн, көп айлык маянаны кыялданып жүргөндөр үчүн дал ошол Сэм Экспресс трак компаниясынын жигиттери мына ушундай жакшы шартты түзүп, бул жака ушул диспетчердик кызматты ачыптырлар. Азыр сиздерге ичин көрсөтүп берели, кандай шарттар менен, эмне шарттар менен болуп атат. Негизи эле ушул диспетчерлик кызмат деген эмне, трак бизнесиндеги өзгөчөлүктөр, мына ушулардын баарысын буюрса сиздерге алдыда ачып беребиз туугандар. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кош келдик, кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Кириңиз. Саната Жумакадырова деген биздин өзүбүздүн кесиптешибиз, телевидение тармагында жүргөн. Азыр бул жакта бренд амбассадор, Американын Кыргызстандагы трак компаниясынын диспетчинг бөлүмү Сэм Экспресске кош келиңиздер. Чоң рахмат. Жүрүңүздөр анда ичинден маалыматтар. Бизде жумуш күнү азыр гана башталып атат. Американын сааты менен эртең мененки 10 болуп калды. Балдардын баардыгы эртең менен 9га жумушка келгенде эле бул жака кечинде 9га жумушка келишет.
Ал жактагы айдоочулар менен түзмө түз иштеп. Бишкек шаарында жумуш түнкүсүн болот. Түнкүсүн тиги жактын сааты менен анан Америкада азыр күндүз. Түнкү 12 болгондо бизде обедке кетишет. Түштөнүүгө. Тиякта обед болгондо биякта да обед болот. Бул жерде дагы мына балдар отурат. Бул жерде кечки түнкү смена, негизи 3 смена иштейт. Мына бул жакты тартсаңыздар жалаң жаштар. Мына ушундай Бишкектен туруп Американын айлыгын таап атышат, 3-нчү этапка жөнөттүр. Негизи кыздар көбүнчө күндүз иштешет. Ал эми түнкү сменге жигиттер. Үй бүлөлүү болгон айымдар үчүн күндүзгү сменаларда иштеп кетишет. Бул жерде болсо Самастар кандайсыздар? Ар ким өзүнүн иши менен экен, акырын келип жолтоо болбой. тыңшап уксаңыздар болот. Кандай сүйлөшүп атышат, эмне кылып атышат. Качып жүрөт. Тартыр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Атым Улукбек меники, сиздики? Менин атым Нияз. Диспетчер болуп иштейсиз. Ооба. Канча жылдан бери? 2 жылдан ашып калды. Негизи эле бүгүнкү эми жаңы кесип деп айтабызбы? Азыр өзгөчө модага айланып бараткан, мындайча айтканда, жакшы кирешелүү, айлык маянаны айтып атышат. Негизи эле бул диспетчерлик деген эмне, бул кандай жумуш деген, эмнени аткарат? Диспетчер деген бул кесип деген Америкада трак айдоочуларга жүк таап бериш, жүк менен камсыздоо кылыш, 24 саат жардам бериш, ошол жумушта негизде иштейбиз да. Америкада айдоочуларга жүк таап берип, пикап адрестерин көргөзүп берип, жүктүн баасын такташып, ошо жүктөрдү алып бергенге аракет кылабыз. Мындайча айтканда, айдоочу силерсиз ордунан жылбайт экен да? Мындай айтканда, ооба. Ушул адистикти, ушул жумушту кылуу үчүн эмне кылуу керек? Негизги талаптар кандай? Шарттар кандай? Негизги талаптары биринчиден английскийди жатташ керек, английскийди билиш керек. Экинчиден бул жактан өзүбүздүн курстарыбыз бар, курстарды өтүп, үйрөнүп өтсө болот. Өтүп Америкага барыштын кажети жок. Жок, ал жерге барыш. Бишкектен туруп алып эле Ооба. Америкадагы биздин мигранттардын айлыгын негизи диспетчерлер көп айлыкка таап атпайт да, бул кандай? Ал жагына Ишенче болобу? Ал жагына мен туура жооп бере албайм, анткени диспетчер өзүнүн иштегенине жараша. Эгерде диспетчер жакшы иштеп, жакшы аракет кылса, жакшы айлык табат. Эгерде диспетчер кандай десем, жалкоолонуп отура берсе, водительдер да эчтеке таппайт. Өзү деле мындай биздин мамлекетке
жараштуу жакшы эле акча табыш мүмкүн. Okay. And could you please confirm that we are good to be without signed paper? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Айсулу. Айсулу. Бул диспетчерлик кызматта канча жылдан бери? 1 жылдан бери иштеп жатам. Өзүм диспатч груздарды караган диспатчер эмесмин, мен өзүм апдейт департаментте иштейм да. Сиздердин күнүмдүк жумушуңуздар эмне? Мисалы меники Кечинде башталат да жумуш? ооба кечинде башталат. Кечинде түнчүндө иштейбиз да көбүнчө, себеби бизде разница 11 саат болуп калды Чикаго менен. Иштеген жумушубуз мисалы меники апдейт департамент болуп, мен драйверлер менен байланышып, брокер менен байланышып, бизде еще Amazon аккаунттар бар. Байланышып бир мындай ишүү болуп калса, проблема. Ошону сүйлөшүп, чечип, драйверлерге мындай как бы ассистируем да. Кыргызстанда туруп Американын картасын же жолун кантип билесиздер, кантип өздөштүрөсүздөр аны? Өзүбүз уже иштеп жаттап калдык да. Күнүгө карайбыз, каяктан барат драйвер, анан уже мындай визуально запомнили да карту. Ошон анан өзү вообще мен бул компанияга келерде баарын жаттап туруп, уже с какой-то информация отурганбыз да. Ошо стажировканы өтүп, баарын үйрөнүп. Атайын окуйсуңарбы бул? Ой, азыр мисалы Бишкекте өтө көп диспетчерский курслар ачылды да. Ошого үйрөткөн. Базовую терминологию, карту, примерно бир базаны беришет да. Эми сыр болбосо айтсызбы мындай. Кыргызстанда туруп эле ошо Америкадагы айлык майынан таапканга мүмкүнчүлүк ачылып атат. Ушул диспетчерлер ушундай жакшы айлык майна табышат дейт да. Бул маалыматты ишенсе болобу? Ооба, мен ойлойм ишенсе болот. $5000 бир айына тапса болот деп мен ойлойм. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр видео байланыш аркылуу Америкадагы ушул Sam Express трак компаниясынын негиздөөчүлөрү Мирлан Тазылов, Сайфиддин Туташев мырзалар менен байланышууга аракет кылып атабыз. Сиздерге азыр ушул Sam Express компаниясынын максаты, дал ушул компаниянын өзгөчөлүгү, жалпы эле ушул бүгүнкү күндө биздин жаш жигиттердин ушул Америкадагы ири чоң бир компанияны негиздеп, анын ушундай иш жүргүзүп аткан ишмердүүлүктөрү тууралуу кенен бир маалымат алганга аракет кылып көрөлү. Ассаламу алейкум жигиттер. Саламатсыңарбы? Алейкум ассалам, жакшы Кудайга шүгүр. Рахмат аке, биринчиден кош келипсиздер биздин Кыргызстанда офиске. Чоң рахмат. Мына сиздердин компанияга келдик. Эркин форматта мындай жумушчуларга дагы жакшы шарттар түзүпсүздөр. Мына Мирлан мырза, Сайфиддин мырза мындай жаштардын мына ушундай чоң ири компанияны негиздеп, анан чет элде, чет жерде иштеп жүрүшү ар бир кыргызды сүйүндүрбөй койбойт. Биздин мекендештерибиз дагы, биздин катталуучулар дагы сиздер жөнүндө таанышып, сиздер жөнүндө маалымат алып атышат. Ийгилик каалайбыз биринчиден, абдан биз мындай келип, көзүбүз сүйүнүп, көңүлүбүз сүйүнүп турган кез. Айтсаңыздар да, кимиңиздерден баштайсыздар? Негизи эле бул Sam Express компаниясынын башка ушул трак компанияларынан өзгөчөлүгү эмнеде деп белгилейсиздер? Негизи эле сиздердин максатыңыздар кандай? Өзүңүздөрдүн оозуңуздардан угалы. Сен айтып бер анда компания боюнча. Ассаламу алейкум. Биздин көрүүчүлөр, жана ушундай эле Улукбек байке. Биздин Sam Express компаниясынын башка компаниялардан өзгөчөлүктөрү бизде өзүңүз көрдүңүз, команда эң мыкты командалар чогулган. Жана ошондой эле дагы бир башка өзгөчөлүктөрдүн бири, мисалы
өзүбүз трак драйвер болуп жүргөнбүз. Сайпидин дагы, мен дагы. Ошол трак драйверлерге эмне керек нерселер болсо, ошолордун бардыгын бергенге аракет кылдык. Алардын мындай бир экөөнү айта кете турган болсок, мисалы трак компанияларда ошол канча рейд менен ала турган болсо, ошол рейдти толук өткөрүп берүү кээ трак компаниялар ошонун ишти аткара алат, же болбосо толук аткара албай калат. Мисалы ортодон бир кыркып калат тигиндей мындай дегенчи. Кудайга шүгүр, ушунча жылдан бери трак компаниянын эмесинде жүрөбүз. Элдин баары тааныйт, бизде бир цент дагы ал жака бул жака болбойт да. Мисалы канча болсо ошончодон биз бардык драйверлерге, компания драйвер болобу, уну бүт бардыгына ошол бойдо өткөрүп беребиз. Аны вот биздин диспетчерлер дагы бүт бардыгы далилдейт. Анан кийин экинчи өзгөчөлүк, мисалы биздеги трак компаниядагы келген айдоочуларга бардыгына шарттар сонун түзүлгөн. Мисалы башка компанияларда, мисалы балким башкача рейдтер болсо, бизде эң арзан рейд менен страховка, анан тиги мындай деген нерселер бар. Андан сырткары бизде ушул эң мыкты диспатч, эң мыкты груз, эң мыкты сервис, эң башкысы. Биринчиден бул нерсеге ушул Кудай Тааланын эң биринчи мындай бизге болгон не деп коет жардамы, анан кийин ошо команда. Анан кошумча дагы бизде дагы бир өзгөчөлүктөр бар, ал тууралуу Сайпидин өзү айтып кет. Негизгиси Америкадагы бардык эле компаниялар баары эле жакшы иштейт. Биздин дагы бир өзгөчөлүктөрүбүз ошол жана Байкмирлан айткандай, бизде баары таза, ачык. Ошол менен биз көпчүлүк компаниялардан өзгөчөлөндүк. Ошон үчүн азыркы учурда Америкадагы эң чоң компания бул кыргызстандыктардын арасында бул Семэкспресс. Биздин эң эле өзгөчөлүгүбүз ошо таза болгон үчүн, бардыгы ачык болгон үчүн. Ошондой эле азыр сиздер айткан бул Бишкектеги офисибиз боюнча айтып кетсек, бул максаты Кыргызстанда туруп, даже башка мамлекетке чыкпай туруп эле ошол жакта да жакшы иштесе болот, жакшы майна тапса болот дегенди биз Кыргызстанга жеткизейин деп аракет кылып атабыз. Бунун үстүнөн уже 4 жылдан бери иштеп атабыз. Кыргызстанда азыр офисибиз бул сиздер келген бул экинчи офисибиз. Биринчи офисибиз бул тиякта жайгашкан, дагы ага да убактыңыздар болсо тийип өтөсүздөр. Бул офистин ачкан максаты Кыргызстандагы жаштарга журтты жумуш менен камсыз кылуу. Бул биринчиден бизге өзү ачыгын айтканда компания үчүн да пайда. Себеби Кыргызстанда бир аз болсо дагы Америкага караганда бир аз арзаныраак. Экинчиден бул Кыргызстандагы жумушчулар үчүн өтө чоң бул мүмкүнчүлүк. Азыркы учурда интернет бүт жакта жакшы иштеген үчүн диспетчерлер Америкада отурабы, же болбосо Кыргызстанда отурабы, же дүйнөнүн кайсыл бир булуң бурчунда отурса деле бирдей иштей берет. Ошол нерсени сөзсүз Америкага келип трак диспетчер болуп, или Америкага келип ушул тракка тиешелүү башка бир сфераларда иштештин кереги жок дегенди Кыргызстандагы жаштарга биз азыр мындайча айтканда таратканга аракет кылып атабыз, ушуну элдерге түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Бул нерсе азыркы учурда диспетчер болбосо башка эле трак сферасына тиешелүү жумуштар Кыргызстанда эми өнүгүп келе жатат. Биздин канчалаган англис тилин өтө жакшы билген, жөндөм өтө жакшы адамдарыбыз Кыргызстанда жумуш жок деп эле башка чет мамлекетке чыгып кеткени бизди өкүндүрөт. Биринчиден, ошолорду негизи Кыргызстанда туруп деле жакшы эслеп, өзүнүн жакшы деңгээли жакшы болсо, англис тили жакшы билсе, иштегенди жакшы билсе, Америкага сөз келиштин кереги жок. Себеби Америкага келген, биз билген азыр уже мен өзүм билген ондой кыргызстандык жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз Америкага келип деле диспетч болуп иштеп атат. Сөзсүз Америкага келип диспетч болуштун кереги жок да, себеби тияктан кээ бирлер азыр кыйналып Мексика аркылуу же башка кыйынчылыктар аркылуу келип атпайбы? Ошону биздин азыр менин партнер Мирлан экөөбүз атайын Бишкектен чоң офис ачып, курстарды ачтык, диспетчтерди үйрөтө турган. Сөзсүз Америкага келбей эле Кыргызстанда туруп жумуш кылгыла деп аракет кылып атабыз. Эң биринчи максатыбыз. Себеби бул азыр Ташкентте өтө өскөн. Улукбай аке, бир суроо бар.
Негизи урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көп болуп атасыздар да. Жигиттердин айтымында мына канча адам ушул Мексика аркылуу Америкага эптеп баралы деп өмүрлөрүн, үй бүлөсүн кооптуу бир жагдайга алып барып, бир коркунучтуу акыбал менен Америкага жетүүнү каалап атат экен да. Анан анын учурунда эми тирүү жетип калса бул жакшы. Анан эгер жетпей кала турган болсо айта алады сенин сөөгүң калып, мындайча айтканда жаман тагдырлар дагы болбой койбойт да. Мына ушул нерсени алдын алуу максатында дагы мына ушундай жакшы шарттар түзүлүп атыптыр. Эгерде Америкага барып ушу айлык маянап үчүн сол жака барууну каалап аткан болсо, анда мына Бишкекте туруп эле иштесеңер болот. Башкысы ушул негизги талаптар, диспетчерлердин функцияларын аткара алсаңар эле, кадимки ушул жигиттердин компаниясында кызмат кылып, жакшы маяна тапсаңар мүмкүнчүлүк ачылды деген ой экен да. Бул негизи эле мына ушул диспетчерлик кызмат дейбизби? Бул Кыргызстанда мындай Бишкекте аз эле болуш керек, э? Негизи мунун перспективасы кандай? Келечекте. Бишкектеги айта турган болсом, бул сфераны көбүнчө Бишкекте акыркы 2-3 жылда өнүктүрө баштадык. Себеби бул сфера Ташкентте, Молдовада, Украинада, ошол Европа өлкөлөрүндө өскөн. Бизге эми келип жатат да бул нерсе. Ошон үчүн ал жакта бул кадрлар көп болгон үчүн диспетчер же болбосо трак дегенде диспетч деген ал жакта только диспетч эмес, ал жакта бухгалтериясын караган бар, коопсуздугун караган бар, документация жактарын карагандар бар. Ошолордун тракингде иштетүү Бишкекте иштесе болот, бирок бул сфера көбүнчө азыр Ташкентте же болбосо Өзбекстанда же Молдовада, Украинада өнүккөн. Биздин максат Кыргызстанда дагы ушул нерсени Кыргызстанга алып баруу. Семэкспресс компаниясы балким бизге может 200-300 жумушчу менен биз жектелебиз, бирок бул жакта Семэкспресстен башка да көптөгөн биздин мекендештердин компаниялары бар. Бирок алар тилекке каршы Кыргызстанда азыркы учурда кадр аз болгон үчүн башка мамлекеттердин сервистерин колдонушат. Биздин максат кыргызстандыктарды, бул сфера өтө чоң. Бунун перспективасы боюнча азыр Мирлан айтып берсин, Америка токтобойт, диспетчинг токтобойт дегендей да. Америка, trucking never leaves the country дейт да. Бул жакта бир ушундай сөз бар да. Дегени Америкада трак компания, логистикалык компаниялар жолсо трак жумушу бул Американы таштап кетпейт деген. Американын бардык экономикасын жүргүзүп турган дагы ушул балким ушул эң чоң бир рычаг бул трак компаниялар да, логистикалык компаниялар да. Ошол демек бул токтобойт. Ал үчүн трак компаниялардын жумушу да токтобойт. Ал үчүн human resource бул адам эмеси ресурсу керек, жумуш күч керек. Ал үчүн биз албетте мисалы бул жактан деле иштетсе болот. Бирок биз көпчүлүк трак компанияларга сырттан иштеткен бир аз Сайбидин айтып өткөндөй эле бир аз ыңгайлуу болот. Бирок биздин компанияда биз ушундай бир башынан сүйлөшкөнбүз. Биз максимально жакшы айлык маянаны ал жактан кылып беребиз. Мындайча айтканда, Америкада канча төлөй турган болсок, ошого чейин жеткиргенге чейин мисалы биз ал жактан аракет кылып беребиз. Ал деген сөз биздин мисалы компания ошол эң мыкты команда чогулсун. Анан жана ошондой эле бүт колдоолор биздин мекендештерибизге кетсин деген мааниде да. Мисалы ал ошол эле биздин жумушчулар мисалы 100-150 жумушчу болсо, ал үй бүлөсүн, тууган уруктарын, ошондой эле Кыргызстандын экономикасына сон салым кошуп атышат ал жигиттерчи. Ошол эле жакта. Ошондой эле бул нерсе буюрса бара-бара мындай жакшы салтка айланып болуп кетсе, перспективасы аябай эле чоң. Мисалы Индия мамлекети бул аутсорсинг боюнча эң биринчи орунда турган мамлекеттерден. Эмнеге? Себеби дегенде ал жакта бардык жаштар англисче билишет. Анан ал жакта ошо IT технологиясы боюнча жакшы кеткен да алар. Ошол себептен бул Америкадагы көпчүлүк компаниялар аларды ошо аутсорсинг компания катары колдонушат да. Бизде буюрса азыр өзүңүз айттыңыз, жаштар көп деп атпайсызбы компаниядачы? Эмнеге көп? Англис тилин билген үчүн да. Ошон үчүн биз дагы суранып кетет элек биздин көрүүчүлөрдөн. Жаш карасына карабайбыз биз.
чындыгында. Эжекелерибиз да бар, улуу байкелерибиз да бар. Алар ошо күндүзгү сменада иштеп калышат, мисалы. Ар түрдүү 24 саат офис тынбайт да. Ошол эмнеге? Англис тилин билген үчүн. Демек, англис тилин билсе, ошол информация болсо, бизде кайсы бир эме болбосун шарттар бар. Сайбидин айтып өткөндөй эле, бул не только диспетчинг, ал жакта бүт бардык, аккаунтинг жана бухгалтер, ишылса флит жана трак бузулуп калгандагы сервис. Мындайча айтканда, бизде сервистер, департаменттер минимум эле 10-15 департамент бар да. Ошолордун бардыгына, мисалы, жаш улусуна карабай эле, главный англис тилин билет, анан биз өз үйрөтө алабыз калганынча. Бул жактан окууга келип, тренингдерден өтүп үйрөтө алабыз да, мисалы. Түшүнүктүү. Трак драйверлерге кандай негизги талаптар силер тараптан? Айдоочуларга? Трак айдоочуларга талап 6 айдык опыту болуш керек. Тракта CDL айдап жүргөн 6 айда опыту болсо, лайсенси ошол 6 айдан опыту көп болсо эле, 6 ай болсо минимум. Ошол менен келип, бир күн ошол драг тести берет, анан эртеси күн эле ошол драг тестин результаты чыгып, бул жактан өзү баягы жолдо жүргөндө, мисалы, кимге чалат, кандай чалат, ориентейшн деп ошону өтөт, уже жолго чыгып кетет. Бир күндө бүтө турган нерсе ал. Аябай эле тез. Эң башкысы ошол бизде баягы жашына же болбосо улутуна restriction деп коет, эмелер, жолтоолор жок, жолтоо жок. Кандай улут болбосун бизде айдай берет. Бизде ар түрдүү улуттун өкүлдөрү бар. Көбүнчөсү эле ушу Кыргызстандык мекендештер, андан сырткары ар түрдүү улуттар бар. Демек бизде жеп жеңил жөнөкөй 6 ай опыту болсо эле, трагы барбы, жокпу, бизде бүт бардык шарттар бар, трактары бар, компания драйвер болом десе, оунерлер болом десе, ошо оунер болуп келсе өздөрүнүн трактары менен иштейт. Бизде бардык шарттар алдын ала түзүлгөн. Мына кыргызстандыктарды айтабызбы же ушул биздин мекендештер Америкага барса эле ушул трак бизнесине, трак айдоого максат кылып эле анан ушул бизнести, ушул тармакты тандашат да, эмне үчүн? Себеп байке моундай. Тракта мисалы көпчүлүк жумушта мисалы 5 күн иштейсиң же болбосо 8 саат иштегенден кийин чек бар да. Чектелет. Уже сабак убактың бүттү, ушунча саат иштейсиң, андан кийин иштей албайсың. Америкада тракта каалашынча иштеп ал деген эне бар да, мүмкүнчүлүк бар. 7 күн бою кааласаң күндө 10 сааттан иште, кааласаң 12 саат, 14 саат дегендейчи. Ошол мүмкүнчүлүк болгон үчүн 7 күн кааласа ай токтобой, безвыходной каалашынча адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө күчүн жетишинче иштей бер деген шарт, мүмкүнчүлүк бар болгон үчүн биздин бүт мекендештер тракта иштейт. Себеби башка жумуштарда мисалы чектөөлүү бар да, сен 5 күн иштейсиң, 2 күн эс аласың, или күндө 8 сааттан иштейсиң деген болду. Тракты ошон үчүн бүт Кыргызстандан келген мекендешибиз көпчүлүгү тракты бир көрмөйүнчө 90% деп койсок деле болот. Тракка бир чыгып, бир аз иштеп, көрмөйүнчө тракка ынтыла берет. Анан экинчи жагы тракта ачыгы бир аз акча жакшы табышат, чем башка жумуштарга караганда. Ошон үчүн көпчүлүк тракка кызыгат. Ал эми биздин именно компанияга кызыккан себеби Семэкспрессте бизде водительдер эмне кандай жумуш айдагысы келсе баары бар. Мисалы холодильник ташыйм дегендер бар, драйвен деп коет жөнөкөй жүктөр, анан flatbed, steptech, power only, Amazon. Эмне айдагысы келсе биз Семэкспресс бүт баарын мындай шарт түзүп бергенбиз. Ошон үчүн бизде азыр жакшы бир алдыңкы компаниялардын болушубузга бир себеп да бул ушул. Себеби водительдер үчүн, биздин айдоочулар үчүн бүт шарт түзүп бергенбиз. Негизи эле трак бизнесинде кимдер эмне кызмат аткарышат? Ооба, жакшы суроо болду. Себеби дегенде биз дагы бул тракингге киргенге чейин сырттан эле караганбыз да. Жүктү аласың, доставка кыласың, анан акчасы төлөнөт, анан драйвер айлыгын алат, болду, уже жумуш бүттү депчи.
чындап тракингдин ичинде кухнясы ушунчалык мындай кыйын, мындай чоң жана мындай көп жумушту талап кылган бул эме да, бизнес да булчу. Бизге мисалы жана айткандай эле А точкадан Б точкага барып туруп доставка алып коет, бүттү деп көрүнөт, бирок анын ичинде биринчи драйвер келгенден баштап анын драйвердин историясын текшерип, аны страховкага кошуп, андан кийин драг тестин алып, анан ошол бизде Department of Transportation деген бар да. Ошол бүт трак компанияларды башкарган департамент бар, Американын бардыгын караганчы. Ошол департаментке бүт документацияларын тууралап, ошол департамент койгон эрежелерден чыкпай айдатып, ошонун көзү мындай сейфти деп коет, мындай коопсуздугун көзөмөлдөп, ага бүт баарын үйрөтүп, андан кийин груз алып, ошол грузду сак саламатта жеткиргенден кийин ошо ортодогу брокерлер менен болгон разговор, бул ошо диспетчерлердики да, мисалы жүктү алып, алганда дагы эң мыкты грузду алып, ошол диспетчерлердики, а так андан кийинкиси, андан алдыңкылары бүт бардыгы башка департаменттерге. Ал жерде ELD деп коет, логбуктарын, жана мисалы бул жакта эрежелер бар, канча саат айдаш керек, канча саат укташ керек, аны көзөмөлгө алган биздин ELD департамент бар мисалы. Андан кийин мисалы пейменттер келет, мисалы пейменттерди ала турган толтура департаменттер бар да, аны айтып отурсаң чоң эле нерсе. Бирок бизге көрүнгөн эле сырттан ушундай көрүнөт. Аларда мисалы диспетчерлердин эң мыктысы, эң мыкты грузду алып, ошол азыр бир аз маркет ушундай болот да, бирок ошол маркетте дагы эң мыктылыгын көрсөткөн компания эң мыкты компания болот да. Мисалы азыр биздин команданы мен айта алам, өзүңүз көрдүңүз, 24 саат тынбай иштешет, груздардын эң мыктысын алышат. Эмнеге? Себеби дегенде опыт уже 3-4 жылдан бери иштеп жаткан диспетчерлердин опыту ушундай да кереги тиет. Ошол себептен бул жерде бир эле адамдык эмес, балким ошо көп департаменттердин биргелешкен ишинин жыйынтыгы деп айтсам болот да. Андан кийин сырткары биздин Жакта эме көрүп атабыз да. Сиздер кызматкерлер бул жакта канча диспетчер жумуш менен камсыздап атасыздар? Бишкекте. Азыркы учурда 100дөн ашык диспетчер иштеп атат. Андан сырткары биз диспетчерден сырткары бизде бухгалтерияда иштеген, документация жактарын карагандар, коопсуздугун карагандар, жолдо трактарыбыз бузулуп калса, аларга сервис чакырып бергендер, алар бир 30тан ашу. Жалпы 150гө жакын жумушчу иштеп атат азыр эки офисибизде. Дагы мисалы иштейт элем деп менин катталуучуларым ушул кыргызстандыктар бул тармакка кызыгып, мындай бир өзүнүн сынагысы келип, иштеп көргүсү келип жаткан жарандар кайрылса жумуш менен камсыздай аласыздарбы? Албетте камсыздай алабыз, себеби биз дагы өсүп атабыз. Жана айттык го, биз максат болгон Семэкспрессти эле гана толтуруп, диспетчерлер менен толтуруу эмес, бул Кыргызстанда диспетчингге тиешелүү, ошо трака тиешелүү жумуштун баарын биздин максат өнүктүрүү. Бизден сырткары жана айттык го, көптөгөн биздин кыргыз мекендештерибиздин компаниялары Кыргызстандагы жумушчуларды эмес, азыр Ташкенттен же Молдовадан, Украинадан жана башка мамлекеттердин сервистерин колдонуп атат. Бул сфераны өнүктүрсөк, Кудай буйрса Кыргызстанда көптөгөн жумуш орду дагы пайда болот. 1000 деген, балким 2000-3000 жыл баары бата берет. Себеби бул көп деген жумушчу керек. Себеби чоң компаниялар азыр жумушчу жок деп, кадр жок деп Кыргызстанда жана башында айткандай эле башка мамлекеттердин сервистерин колдонот. Бирок биз билебиз, биздин кыргызстандыктар күчтүү диспетчер боло алат. Себеби бул диспетчер деген бул соодагер болуш керек. Эки адамдын ортосунда мындайча айтканда алыш-беришти кылган. Биздикилер соодага жакшыбыз, алыш-беришти жакшы эле кылабыз. Ким мындай жакшы чайкоочу болсо, диспетчер жакшы болот дегендей да. Жүктү кымбат сатып алып дегендей. Балким азыр чындыгында диспетчер Сайпидин мырза, сиздердин жалпысынан кыскача бир ишмердүүлүгүңүздөрдү көрдүк, тааныштык. Анан биздин көрөрмандар дагы өзүнүн баасын берет, пикирин жазат, каалоо тилегин айтат. Менимче биздин ушундай азаматтар
көп болуш керек, чыгыш керек, мекендин кадырын, элдин кадырын ушу сыртка чыгып түшүнөт дегенге далил катары мына сиздерди айтсак болчу да экен да. Анткени Кыргызстаныбызда, мамлекетибизде ушу элибиз өзүбүздүн бир мындай алдыга жылуубузга бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушундай дүйнө ушул жака баратат. Келгиле жаштар, келгиле кыргызстандыктар деп мындай бир чакырыгыңыздар, үгүтүңүздөр мындай колго аларлык, жакшы бир алкыш айта турган иш экен деп бааласак болот да. Анан эми сиздердин алдыда дагы Кыргызстаныбызга кандай кызмат кылалы деген ойлоруңуздар бар? Сиздердин келечектеги планыңыздар? Келечектеги план, мисалы, биз азыр буюрса жакшы эле көп трак драйверлерди камсыз кылган компанияга, эң чоң компанияга айландык. Бул менен чектелбейбиз. Бул балким айлап уже чоңойот. Ошол менен биргеликте бизге жумушчу күч да керек. Биздин офис буюрса жакшы пландар, көбөйөбүз, көп жумушчуларды буюрса иш менен камсыз кылганга шартыбыз болот, муктаждыгыбыз болот дегендейчи. Андан сырткары Сайбидин айткандай эле Кыргызстандагы ушул трак сферасына керектүү болгон бардык мисалы эмне деп коебуз, бир кадр даяр болсо, балким ушул бардык компаниялар биргеликте мисалы бардык офистерин Кыргызстанда ача турган болсо, биздин кыргыздарга, кыргыз жаштарына, дегеле жашпы, улуубу кыргыз ошол англис тилин билген ошол бардык эмелерге балким сонун бир шарттар түзүлүп, жакшы бир эме болмок, шарттар түзүлмөк да. Андан сырткары биздин пландарыбыз буюрса чоң. Биз бул боюнча токтобойбуз. Биз баштаганыбызга 1,5 жыл болду. Мисалы, тракингде өзү 4 жылдан бери жүрөбүз. 4,5-5 жыл болуп калды. Бирок азыр өзүбүзчө азыр баштаганыбызга 1,5 жыл болду. Буюрса бизде үмүттөр чоң, максаттарыбыз чоң. Биз жакшы жумушта токтобо дегендей эле биз бул нерседен токтобойбуз. Ошондой эле Улукбек байке жана айттыңыз го, Кыргызстанды кандай элестетесиздер, кандай пайда болот дегенде. Негизи азыр Кыргызстанда бир завод куруп, анан бир продукция чыгарганга балким убакыт кетет или бир чектелүү. Бирок могул сфераны Кыргызстанда өнүктүрсөк, бул диспетчинг, не изделет, колл-центр. Кийин бул сфера өссө, балким башка дагы бир багыттар чыгат. Трак индустриясы эмес, трак фуралар эле башка дагы бир сервистерге Кыргызстанда туруп эле телефон аркылуу жумуштарды бүтүргөнгө, же болбосо Кыргызстанда туруп эле компьютерден жумуштарды, сервистерди кылганга Кыргызстанда толук мүмкүнчүлүк бар. Себеби Кыргызстанда азыркы учурда көптөгөн жаштарыбыз, кече жакында барып келдим Кыргызстанга, англис тилин үйрөнгөндөр, англис тилине кызыккандар өтө көп экен. Ким англис тилин билсе, кийин келечекте Кыргызстанда туруп ушул сфераны жакшы алып кетсек болот. Ошон үчүн Кудай буйруп, балким мамлекеттен дагы жардам болуп, или көптөгөн балким Кыргызстандагы ишкерлер же патриоттор чыгып, колл-центрлерди көбөйтүп, ушул жакта кадрларды көбөйтсөк, көптөгөн кыргызстандыктар жумуш орду менен камсыз болот. Буга тез арада жетишсе болот. Себеби завод куруп же башка кылышканга көп убакыт кетиши мүмкүн ага даярдап. Бирок именно могул тармакта көп, бунун чеги дагы жок. Себеби дүйнөдө не только Америка, башка көптөгөн мамлекеттерге Кыргызстанда туруп эле сервистерди кылсак болот. Себеби азыркы учурда интернет өнүккөн. Жана башында айттым, үйдө Кыргызстандын Ошто отурасыңбы, Чүйдө отурасыңбы, Америкада отурасыңбы, Европада отурасыңбы, айырмасы жок. Азыркы учурда эч ким билбейт каерде отурганын. Главный ишиң билсең жетиштүү. Ушул менен Кыргызстанды алыстыга жылдырып, алдыңкы бир колл-центрге айланган мамлекеттердин катарына киргизсек болот. Биз мисалы, бул тракинг дүйнөдө эле эмес, бул колл-центрлер башка Америкадагы башка бизнестерге да аябай керектүү нерсе да. Ал үчүн опыт эле керек. Опытка алыш үчүн бизде жаштар чоң бир амбициялары менен англис тилин үйрөнүп, ушул жерде ушул жумуштарды кылам деген жаштардын дем күчү болуп, ошого үйрөнүп эме кылса,
азыртан баштай берсе эле, демек бул нерсени ишке ашырса болот. Иншуранс компаниялар бар, медициналык компаниялар бар, ишса Америкада толгон компаниялар бар. Алардын Сайпидин айткандай эле колл-центрлерин Кыргызстанга ачса болот. Бирок бизге азырынча биздин мекендештер, мисалы, тракинг компанияларды ачты, IT компанияларды ачты, мисалы да. Алардын кеңселери Кыргызстанда эмнеге дегенде өзүбүздүн мамлекетке кошкон салымы болсун деп, анан жаштарды көтөрөлү деп. Ал эми мисалы чоң мисалы иншуранс компаниялардын же болбосо дагы бир башка компаниялардын колл-центрлерин биз Кыргызстанга ачылы элек. Эмнеге дегенде биз бул жакта мекендештер көпчүлүк трак же IT менен кетип калганыбыз үчүн болуп атат да. А балким ошондой бир жакшы тала түзүлсө Кыргызстанда, мындай англис тилин билген, мындай билимдүү жаштар көбөйсө, бул нерсе сөзсүз түрдө эң алдыңкы деңгээлге чыгышына бир эме жок. Эч кандай чек жок буюрса. Ошондой Улукбай аке, буюрса сизге дагы чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик. Жакшы бул кызматыңыздарды, ишмердүүлүгүңүздөрдү көрүп биз дагы бир жолу айтам, мындай колго ала турган, рахмат айта турган нерсе экен. Эми ар тараптан мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн колубуздан келген салымыбызды кыла берсек, менимче биз дагы ошол өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирип, мындай сыймыктанган, дүйнө суктанган өлкөгө айланабыз деген ойдомун. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат сизге дагы. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир маани берип көңүл бура турган жагдай бул ошол Америкада бүгүнкү күндө трак тармагында айдоочулук кылып, жакшы ушундай бир айлык маянада иштеп аткан мекендештерибизге дагы микрофон сунбасак болбойт. Азыр бизге ушул видео байланыш аркылуу Алмаз байке, ассаламу алейкум. Сизде эми мындай океандын ар жагындагы биздин мигранттар дегенде эле сизди анча-мынча көрүп калабыз YouTube'дан. Анан сиз менен сүйлөшүп атканыбызга кубанычтабыз. Менин аты жөнүм Улукбек, эркин журналистмин. Анан бүгүн ушул Семэкспресс деген Америкадагы ири чоң компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат алып, жалпы кыргызстандыктарга көрсөтүп атабыз. Анан ушул компанияда айдоочулук тармагында иштеп аткандагы биздин мекендештерибизге микрофон сунбасак болбойт деп атабыз. Жалпы эле ошол жактагы трак айдап аткан биздин ушул кыргызстандыктардын жашоосу кандай, деги эле ошол трак айдоодогу бир өзгөчөлүктөр, талаптар, шарттар тууралуу бир айтып берсеңиз деп атам да. Жакшы, чоң рахмат. Сиздерге чоң салам. Улукбек энебизди дагы абдан көп көрөбүз. Мен дагы салыштырып калам. Америка менен Кыргызстандын мектептери, больницасын салыштырганда ар дайым айтам, Улукбек энебиз кандай сонун видеолор чыгарып атат депчи. Мен деген өзүм Америкада 8,5 жылдан бери трак айдап иштейм. Азыр мекендештер көп компания ачып атышпайбы? Мен дагы Кейджлайн деген компанияда 5,5 жыл иштеп, бул Семэкспресс компаниясына өткөнүмө бир 7 ай болуп калды. Абдан сонун компания, өсүп келаткан компания, жаш компания деп койсо болот. Америкада биринчи компания бул Манас Экспресс болгондо. Азыркы учурда ошол Манас Экспресске окшоп абдан чоң өнүгүп келаткан компаниянын бири Семэкспресс. Азыр айдоочулардын саны где-то 400дөн ашып калды. Бул эмнеге өсөт? Америкада компаниялар эмнеге өсөт? Туура иштесе, адамдардын ак эмгек менен тапкан акчасын жебесе, компания өсөт. Семэкспресс компаниясы ошондой компания. Адамдар бая тапкан акчасын эч кандай жеп, баягы кээ бир компаниялар бар да, кат деп коет, акырындан жеп, андай кылбайт. Толук берет, анан жакшы жактары көп да бул Семэкспресс компания. Паркинги бесплатно, иншуранс деп коет, страховкасы абдан арзан. Билбейм, ушул мага жаккан үчүн ушул компания которулуп уже 7 айдан бери иштеп атам. Жакшы, негизи эле бул тармак абдан биздин мекендештерибизге ыңгайлуу, келечеги
Бар тармакпы негизи ошо трактор бизнеси? Эми Америка Коштмуш Штаттарына көптөгөн мекендештер азыркы учурда келип атат. Мен дагы келгениме 10,5 жыл болду, иштегениме 8,5 жыл деп атпаймынбы? Бул Америкада маянасы көп жумуш, бул трак жумушу. Бул жакка келгенде ар кандай жумуштарда иштейт, доставкада иштейт, таксист болот, мувинг, кафелерде иштейт, ар кандай жумуштарда иштеп, аягына келип эле ушул тракка такалат. Анткени трак жумушу биз дагы мен ачык эле мекендештерге көрсөтүп жүрөм. Ата жакшы күндөрү биз айына бир $20,000, $25,000 чейин табабыз да, бул абдан сонун көрсөткүч да. Анан трактан тышкары эми жакшы тапкан жумуш бул IT жагына көп мекендештер кетет. Анан билбейм, көп эле мекендештер бул жакка келгенде акыры эле барып тракка иштешет. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Негизи эле ушул четке чыкканда мекендин кадырын, элдин кадырын түшүнөт, жашоонун кадырын түшүнөт. Ийгилик каалайбыз, аман эсен өлкөбүзгө, Кыргызстаныбызга келиңиздер, жакшы иштеп, ошол Кыргызстаныбыздын мындай атын чыгарып, эли жерибизге пайдаңыздар көп болсун. Кыргызстандыктарга салам айтыңыз. Бар болуңуздар. Рахмат сизге. Абдан чоң рахмат. Баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Улукбек иниме дагы абдан чоң салам айтам. Мен бир жолу Колумбус шаарынан салам айткам. Колумбус шаарынан ошо Улукбек иниме абдан чоң салам деп өзүмдүн Instagram баракчама койгом. Иштериң алдыга жылы берсин. Биз такайым көрүп турабыз, колдойбуз, коштойбуз. Анан азыр орозо айы экен, орозо кармаган мекендештердин баарынан орозосу кабыл болсун. Америкадан чоң жалындуу салам, мекенибизге абдан чоң жалындуу салам. Мына мекенибиз болсун, токчулук болсун, аманчылык болсун. Бар болуңуз байке, чоң рахмат. Кубанычтабыз сиз менен сүйлөшкөнүңүзгө. Рахмат сизге. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин ушул чет өлкөдө алыскы жерде жүргөн мекендештерибиздин сагынычын, кусалыгын мындай көздөрүнөн көрүүгө болот. Канча дагы ошол үй бүлөсү үчүн, ушу жашоосу үчүн сыртка чыгып эмгектенип аткан мекендештерибизге дагы ийгилик каалайбыз. Жана бул компаниянын дагы ишмердүүлүгүнө ийгилик каалайбыз. Кимде ким эгерде ушул Кыргызстанда туруп эле айлык маянасын жакшы тапкысы келсе, дал ушундай келечеги бар тармактарга аракет кылса, менимче пайдасын көрөт. Ал эми Америкадагы биздин ушул мекендештерибизди дал ушундай ишенимдүү, салмактуу, ири чоң өзүбүздүн компаниялар менен кызматташууга дагы биз үгүттөйт элек. Бар болуңуздар, биздин баракчага катталганды, пикир жазып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көрүшкөнчө достор.